УКМК Чолпон атанын улгайган тургундарынан $6.000 опузалаган 2 жаран кармалды. УКМК тарабынан Чолпон ата шаарынын улгайган тургундарынан $6.000 опузалап талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 100 000 сом өлчөмүндө акча каражатынын бир бөлүгүн алуу учурунда Кыргыз Республикасынын 2 жараны кармалды. Атайын кызматтын билдирүүсүнө караганда кармалгандар Кыргыз Республикасынын тиешелүү каттоо жана нотариалдык органдарындагы байланыштары аркылуу кыймылсыз мүлккө жеке менчик укугунан ажыратуу коркунучу менен кара адамдардан көрсөтүлгөн суммадагы акча каражатын опузалап талап кылышкан. Кылмышка шектелип кармалгандар Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кармалган жарандардын алдамчылык аракеттеринен жапа чеккен дагы башка жарандар болсо Каракол шаары Кутманалиев көчөсү номер 148 дарегине же 039 225 1180 0555 54 0052 байланыш телефон номерлери аркылуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгына кайрылса болот. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Жогорку кызмат адамдарына кызмат көрсөтүшкөн элиталык сойкулардын апасы кармалды. $10.000 чейин алчу. Элиталык эскорт кызматтын уюштуруучусу делген кыз кармалды. УКМК ал капчыктууларга жана жогорку кызматты ээлеген кишилерге интимдик кызмат көрсөткөн интернет тайпанын башкы администратору экени аныкталган. Шектүү 18ден 25 жашка чейинки кыздардан, соц тармактардагы популярдуу адамдардан жана блогерлерден турган интернет тайпалар тармагын уюштурган айтылды. УКМКнын маалыматы боюнча, андагы эскорт кызматтарынын баасы $1000ден $10.000 чейин бааланып келген. Ошондой эле кыздарды Дубайга жана коңшу өлкөлөргө интимдик кызмат көрсөтүүгө жөнөтүп турган. Ал номер 21 тергөө абагына киргизилди. Араванда эгиз кыздарын сабаган келин энелик укуктан ажыратылды. Эгиз кыздарын сабаган 21 жаштагы келин энелик укугунан ажыратылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун маалымат кызматы билдирди. Мындай чечимди Араван райондук соту 7 февралда чыгарган. Аял шарттуу түрдө эркинен ажыратылып, сот залында камактан бошотулду. Ал эми эгиз кыздар атасында калган. Эске салсак, өткөн жылдын ноябрында кыздарын сийип койгон үчүн сабаган эненин видеосу тараган. Кийинчерээк милиция бөөктөрдүн 21 жаштагы энесин кармап, уруп сабуу, кыйноо менен кылмыш иши козголгон. Эгиз кыздар келинин биринчи күйөөсүнөн экени, ал сабаган учурда экинчи күйөөсү менен жашап жатканы маалым болгон.